Чегерада кармалган кыргыз жараны Кубанычбек Ахматов Тажикстанда үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алардын айтымында Үчтөбө айылынын тургуну Кубанычбек Ахматов учурда Ходжент шаарында турат. Ал азыр абакта эмес. Муну апыс менен бирөтлүү бошотулуп 2-3 күндө келип калышын күтүп жатабыз дейт атасы Абдиллахат Ахматов. Эскерте кетсек, Кубанычбек Ахматов тоодо дары чөп терип жүргөн жерде тажик чегарачылары тарабынан кармалган. 45 жаштагы Кубанычбек Ахматов дыйканчылык менен алектенип, 7 баланы чоңойтуп келет. Президент Садыр Жапаров 16 сентябрь күнү Душанбе шаарында өтө турган жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышат. Бул тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мамлекет башчылары эл аралык жана регионалдык коопсуздук боюнча актуалдуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле сессиялар аралык мөөнөттө жасалган иштер тууралуу сөз болот деп айтылат билдирүүдө. Жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына Тажикстан президенти Эмомали Рахмон, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Россия президенти Владимир Путин, Жамааттык коопсуздук кеңешинин башкы катчысы Станислав Зась. Ошондой эле 17 сентябрь күнү ушул эле Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммити өтөт. Иш-чарада Шанхай кызматташтык уюмуна жаңы жетекчи тандоо маселеси каралат. Мындан тышкары уюмдун 20 жылдыгына карата Душанбе декларациясы кабыл алынат. Режиссер Талай Кульмендиев тарткан Мунабия көркөм тасмасы Лондондогу Достук күнү поэзия жана искусство фестивалында гран-при алды. Фестивалга 7 өлкөнүн чыгармачыл өкүлдөрү жеринде, ал эми 4 өлкөнүн өкүлдөрү онлайн форматта катышкан. Тасма жазуучу Казат Акматовдун Мунабия аңгемесинин негизинде тартылган. Достук күнү поэзия жана искусство фестивали Евразия чыгармачылык гильдиясы тарабынан негизделген. Анда чыгармачылыктын көптөгөн түрлөрү боюнча сынактар, атайын жолугушуулар, ар кандай иш-чаралар өтүп турат. Ал эми кинофестиваль 2019 жылы негизделген. Анын башкы максаты Евразия аймагында кинематографияны өнүктүрүү, Евразия өлкөлөрүнүн кино ишмерлеринин башын бириктирүү, чыгармачылык байланышын чыңдоо болуп саналат.